Буга чейин Баткен шаарындагы кызыл сызыкка чыккан мыйзамсыз курулуштарды бузуу жөнүндө эскертүү берилген болчу. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күнгө чейин алып чыгып кетпеген жарандардын объектилерин кубаттуу техникалар менен бузуу иштери башталды. Нургазиев көчөсүнүн күнбатыш тарабында өткөн жума эскертүүлөрдү бергенбиз. Ошонун негизинде алгандарды алып өздөрү бузуп кетишкендери бар, анан бузулбагандар кайра мына бузушка туура келип атат. Азыр ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Баткендин башкы көчөлөрүнүн бири Нургазиевде мындай мыйзамсыз курулуштар дээрлик баштан аяк кездешет. Мындан тышкары тротуарларда соода саттык кадыресе жүрүп келген. Базар, май куюучу бекет да дал ушул Нургазиев көчөсүндө жайгашкан. Линия застройканы сактабай курулган тепкичтердин бардыгын алып салуудабыз. Булардын бардыгына объектинин турушуна карап туруп, өзүбүз дизайн кодубуз бар, ошого карап туруп, бардыгына единый кылып туруп, бирдей форматта иштеп беребиз. Баткенде жаңылануу башталды. Бир эле Нургазиев көчөсүндө эмес, Тургунбай Садыков жана Сайдыман Ажы көчөлөрүндөгү мыйзамсыз курулуштар четинен алынууда. Баткен шаарында 2022 жылдан бери 2020 жылга пландаштырылган чоң базарыбызды пландаштырып атабыз. Ал жакта А блогуну жана Б блогуну куруп атышат. Негизинен азыркы учурда Жем базарды ошол жака көчүрүп атабыз. Баткен шаарынын ичиндеги строй материалдар базарына ошол жака көчүрүп атабыз. Келечекте 2020 жылга ошол А блок, Б блок жана башкалары бүтүп калса 2000 адамга иш орду болот ошол жерде.